Assalamu alaikum. Adagан Кимсамай, сіздерге игілік қалайсыз. Абдулла Иманқұлов менен Тынар Құрбаналиев ушул жерде жүрүшөт. Алар да сіздердің партиядабы? Жоқ. Биздин партияда каякта жүрүшөт алар? Каякта жүрүшөт? Булар биздин партияда эмес. Булар биздин жүрөктө. Булардын жүрөгүндө биз. Булар мен ошо Абдулла Иманқұлов экөөнү түшүнбөй калдым. Эмнеге ээрчип жүрөт түшүнбөй атам. Же бир нерсе үмүт кылышабы? Жок, чакырбайм. Чакырдың дегенче азыр балага калат. Азыр жаңы мыйзам боюнча же ошого атайын жүрүшө бир жерден илинип калып бир жазып берсе экен деп. Азыр жаңы мыйзам боюнча концерт койгонго, башка болгонго эч кандай укук жок. Бул нукра биздин бүтүн Кыргызстандын шайлоосу болуп атат. Биз ушундай кылат элек го, туурабы? Мына ошол Каракулжага барсак, ушул жерде Абдулла Иманқұлов отурат, сөз бересизби дегенден ошол жерде да берген жокмун. Анан Абдулла Иманқұлов шайлоо чогулуш бүткөндөн кийин чай ичип отурсак айтып атат. Эмне кылып жүрөсүз бул жакта десем, элдин арасында жалаң бүтүн Кыргызстан деген сөздү угуп, мен да ушуга жетишип калайын деп ушул жерге жетип келдим дейт. Эртең кокус эсиңиздеби, мен да сизди колдоп жүргөнмүн дегенге жеңил болуп калсын дейт. Мына ушундай деп айтты. Мына Абдулла Иманқұлов жердеби? Бияктабы? Айтат өзү ишенбесе. Ушундай эртерээк аракет кылып калганга аракет кылып атабыз дейт. Рахмат. Мына ошол Тынар иним. Могул жерде отурат. Эмил иним. Орозайым кызыбыз. Ушулар жакшы билет. Россияда кимдин көңүлү чөгүп, мындай бир Кыргызстанды сагынып, же бир жакшылыгы болуп, ошол жакшылыгы менен бөлүшөйүн деп отурган болсо, ушул азаматтар ошол жерде. Булар жакшылыктын жарчылары. Бирок соңку кезде банкрот болушту булар. Эмнеге? Себеп бүтүндөй артисттер ак үйгө кирип кетти да, булар көчөдө калды. Азыр булардын концертине караганда ошону олорду жакшыраак көрөт. Тынар ушул жашка келип, Абдулла Иманқұлов экөө букадан сүт алганын көрүшпөптүр булар. Колдорунан келбейт. Раматылык Рахман Разыков не деген керемет сөздөрдү жазды. Мына былтыр биздин курамыбызда бараткан ал киши жок азыр. Баарыбыз убактылуу экенбиз го. Көз ачып жумганча. Мына ошол Рахман Разыковдун калемине таандык бир фильм тартылыптыр. Дагы бир азамат жигит режиссер ошону тартыптыр. Нукра болгон окуяны болгондой кылып тартыптыр. Көркөм фильм, көркөм турмуштук фильм кылып. Мына жакында деп чыгып атат. Супер ТВда, Супер ТВ? Супер ТВда. Анан башка каналдарда да чыгат дейт. Таза шайлоо деген. Таза шайлоо деп тырмакчага алып коюптур дагы. Кыргызстанда шайлоолордун кандай өткөнүн керемет кылып чагылдырыптыр. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, жаштар, ошону ата-энеңиздерге биринчи кезекте өзүңүздөр көрүп туруп ой жүгүртө турган фильм экен. Аны көрүп алып айтып атат. Жанагы ойногон актерлор замат деле, муну Аладахан Модумаров экен, бул баланчы экен деп бөлүп алыптыр дейт. Болгонун болгондой кылып жазылган ал. Рахман Разыковдун калемине не деген керемет сөздөр таандык эле, туура ырлар. Ушул жерге келип былтыр ырында окуп бердилер. Былтыр шайлоодо ушул жерде турду эле. Быйыл жок. Өкүнүчтүү. Мына караңыздарчы. Ошо киши, мына Тынар Курбаналиев, жаштар ушул бүтүн чыгармачыл инсандар, Эмил Жайчиев менен Орозайым Нарматова экөө Баткенде коголаң башталганда 48 сааттын ичинде 1,5 миллион рубль топтоп, өздөрү пирожки жеп, чай ичип жүрүп, ошол акчаны бизге салып атат. Ушуну Баткендеги жабыр тарткандарга жеткирип бериңиздерчи деп суранып. Биздин бүтүн Кыргызстан партиясы. Мына ошол куудулдар коому. Бирөөлөр тоготпойт буларды. Мына ушулар бизге келип түшкөн акчаны 500 миң рубльды баарыбыз көбөйтүп отуруп 3 миллион сомго жеткирдик. 3 миллион сом кылып ошол ар бир күйгөн үйгө киргизип чыктык биз. Аны айткан жокпуз. Ага камера менен жүрүп алып дүйнөгө жар салган жокпуз. Жалгыз эле муну Мирлан деген жигит, анан Асамидин деген жигит
Ушулар барып эле момундай телефон менен тартып көрсөтүп кабарын берип турушту. Аны көрдүңүздөр өзүңүздөр. Ошондо Тынар мырза бир эненин үйүнө барып ошол үйүн ушул Тынар куруп берди. Ага чейин безилдеп аткан эненин үйүн. Буга деле жар салган жок. Азыр эле карап атасыздар. 4 бөтөлкө суу берип коюп бир жума кетти жерден сайратат. Кийин мүмкүнчүлүк болсо, жыйын бүткөндөн кийин эки жигитти бияка чакырып коюшубуз мүмкүн. Макулбу? Азыр сөздү кайра айтып атат. Кайра суранып атат. Абдылда Иманкулов менен Тынар Курбаналиев. Барбы, келгилечи. 6 жылдан бери концерт көрүп, дагы эле концерт көргүсү келет экен. Келгиле. Конок болуп келишиптир. Мына ушул жерге келгенде билип атабыз биз. Келгиле. Азыр момундай кепка кийген мода ушундай азыр. Тынарда да ошондой. Жарашабы, жарашпайбы? Башта биздин биринчи жетекчилер Усубалиев, Масалиевтер кандай шляпа кийсе, биздин мектептин директорлору, мугалимдери да ошондой шляпа кийип алат эле. Азыр билди, момундай кепка кийишип калып. Ассаламу алейкум, урматтуу аксылык туугандар. Мен биринчи эле сөзүмдү айтып коеюн, урматтуу туугандар. Биз азыр бир да партияга балет эткен жерибиз жок. Себеби шарт ушундай. Бул 6-чакырыштын депутаттары ушу ичиңдегини айтканга дагы мүмкүнчүлүк бербей койгон кези. Мен азыр тет жакта машинанын ичинде отурат элем, балдар чука барып айтып калды, Атаган Кишанбаев сиз жөнүндө сөз айтты деди. Кандай сөз айтканын мен укпай калдым. Эмне деп мактадыбы, шыбадыбы билбейм. Карабыл жага конок барып калсам, ушинтип элдин арасында турат элем, ушундай жолугушуу болуп аткан экен. Анан бүткөндөн кийин каяктан жүрөсүз деп чайда жолугуп атпайлыбы. Мен айттым, азыр элди көрүп алып чогулган элди, на всякий случай мадмарка көрүнүп кое берейинчи, эмне болот эмне жок деп дедим. Себеби азыр бардык саясатчылар, кыргыздардын бардыгы ушинтип кеткен. На всякий случай бирөөлөргө барып көрүнүп коюш керек да. Урматтуу туугандар, азыркы шайлоо таптакыр башкача өтөт. Кыргыз мамлекетинин жараны катары биздин дагы оюбуз, биз дагы бүтүн Кыргызстандык эле эмес, каалаган любой партиянын жолугушу болуп аткан болсо, ошол жерге барып жок дегенди укканга акыбыз бар деп ойлойм биз. Бир гана жери, урматтуу туугандар, бардык эле партиялар жаман эмес, бардык эле партиялар жакшы эмес. Ошонун арасында тандап ала турган талапкерлер бардык партияларда бар туугандар. Азыркы шайлоо ушундай жакшы мүмкүнчүлүк, мейли бир мандаттуудан кетип атабы, мейли партиянын катарында кетип атабы, ушу алма үзгөндөй гана тандап алса болот туугандар. Эгерде ушул шайлоодон тандап ала албай талапкерлерди, депутаттарды жаңылышкан болсок, анда биз адатыбызча барып президенткеби, өкмөткөбү, жогорку кеңешкеби арыз арманыбызды айтканга эч кандай акыбыз жок. Мен бардык партияларга ак жол каалайм, ошонун ичинде сиздерге да ак жол ылайым, ошол жактан жолугушкандай бололу. Ассаламу алейкум, урматтуу аксылык туугандар, урматтуу аталар, апалар, аксакалдар. Сиздер менен ушундай Аллахтын жакшы күндөрүнө жүзгөчүп атканыңызга Кудайга миң бете шүгүрчүлүк. Мен айта турган сөздү аксакал агайым айтып өттү. Мен ушу кишини угам, ушул кишини сыйлайм. Ушул аксакалдарды укпай отуруп эмне болуп атканыбызды өзүбүз жакшы билебиз. Ошон үчүн ушу кишинин сөзүнө мен толук кошулам. Биз бул жака коноктоп келгем. Анан ээрчитип алайын десем, ушул эле калтыр мен ээрчите турган башка эч нерсе болуп атпайт. Анан аксакалым ээрчитип жүрүп, анан ушундай жолугушуу болуп атат дегенден келип, сиздер катары, эл катары агайлардын программасын угуп кетели деп алгыздарга келип отурабыз. Биз сиздердей эле жолугушууга келген конокпуз. Жолугушуудан кийин булар кеткенден да бошпуз. Абдулла экөөбүздү каалаган жерге алып барып чай бере келгенге мыйзам жол берет экөөбүзгө бирок.
Bunlarga жол бербейт. Бизде калаш калсаңыз келе берсеңиздер, ол ишиңиздерге ийгилик болсун. Рахмат. Мен көрдүңөрбү? Ушулар дагы бизди пайдаланып кетти. Ушунча элге ким чай берет экен деп айта албай отурушуп, айтып алды ушундай кылып. Бул дагы реклама болуп калды, кулактандыруу. Рахмат. Аллах ушундай күлкүгө тамаша